Assalamu alaikum qadırlı mekendештер. Sizler menen күн сайын bir ayat же bir hadis долбоору бүгүн алсыз адамды башчы кылуудан алыс болуу керек деген темада hadis айтат. Угабыз. Абу Зар радияллаху анху пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан: "Я Расулуллах, ала тастамилуни?" О Аллахтын элчиси, мени да бир жерге башчы кылбайсызбы деп суранганда, ошондо пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам аны ийнине уруп мындай деди: "Я Абазар, иннака даиф." Ey Abu Zar, sen başçı bolgonga alsızsın. Ve innaha amanatun ve innaha yevmel kıyameti khizyun ve nadama. Çındığında başçılık bul amanat jana kıyamat günü horduk jana ökünüç. İlla men akhadaha bihaqqiha ve adda allazi alayhi fiha. Biroq naqıсын ötögön jana moynuna жүктөлгөн милдетти аткарган адам гана мындайга кабылбайт dedi. Sahih Muslim. Çındığında başçılık kızmatta turu жоопту да, коопту да, соопту да иш. Кимде-ким başçılıkta туруп, мойнундагы жоопкерчиликти так аткарбаса, анда ал адам үчүн кыяматта чоң өкүнүч болот. Ал эми өз жоопкерчилигин сезе билип, ишин так аткарган башчыларга кыяматтан мындай кордук болбойт. Aqulu qawli haza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi